Жашоо сүртүмдөрү сынак. Эмре Алтуу, Рожда Демирер, Ахмет Курал, Керем Купажы, Тайфун Эрарслан, Замире Зейнеп Касапоулу, Бурак Сатыбол, Деңиз Барут, Мерал Асилтүрк, Эфе Караман, конок актер Ешим Жерен Бозоулу жана башкалар. Rejissörü Çargı Bingüller, prodüseri Cem Tabak. 64. bölüm. Жигиттер, кабатырланбагыла. Еткин досубузду карагылачы. Кандай тартип жана эреже менен иштеп жатканын. Туура айтасың досым. Тим эле иштин майын чыгарып атат. Уккула достор. Сырдоо сабырды талап кылган иш. Көңүл коюп жазаш керек. Досым, биз сен анча-мынча үйлөрдү сырдаганга жөнөтүп турсакпы? Чындап эле жакшы пикир. Дагы болот барыбызга. Ооба болот, башкачы? Эмне болмок эле досум? Банктагы азайган акчабызга кошумча болуп турат. Бир мүнөт. Кызыл ой каяктан келип калды я? Ким үлгүрө калды муну алганга? Чыгаша кошумча дагы чыгаша кылсыңар. Аз келгенсип булар дагы алдыңар. Кетти акчанын баары. Мен алдым. Сен алдыңбы? Жакшы. Сурагандын айыбы жок. Эмне кыласың бул боёкту? Жан-жан? Аны мен мындай чоң болгон кып-кызыл жүрөк жасаймын. Бир мүнөт. Ушунча болду, ичине ок так өткөзүп кой. Бир жагына Ж, бир жагына Д деп жаз. Сүйүүнү чагылдырсын. Сүйүшкөндөрдүн үйүбү бул жер сага, окуучулардын үйү. Досум, бул жер эмне өзүңдүн үйүңбү? Бул жер баарыбыздын үйүбүз. Силер түшүнбөйсүңөр сүйүү эмне экенин. Силер үчүн сүйүү болбогон эле нерсе. Жалган нерсе. Токтогула! Мен сенин оюңду эми түшүндүм. Сен азыр бул жерди кызылга боёйсуң. Астын болсо сары кыласың. Кыскасы өзүңдүн түстөрүңдү жасап атасың. Туура айтасың. Азаматсың чаалар. Азамат. Достор, бул деген түстөрүбүзгө кыянаттык. КамАЗ уралчы муну. Токтогула. Керебеттин үстүнө эле сызып коеюн дегем, кызыл сызык кылып. Сенин бул кылган ишиң бар го. Кып-кызыл көз боемочулук. Ургула балдар муну. Аябагыла. Балдар. Жарашат экенби? Эмне кылып атасыңар? Достор. Эмне кылганыңар бул? Эмне кылып атасыңар? Үйдө коноктор бар. Кылган ишиңерди карагылачы өзүңөр. Байрас, бул жака кел. Эмне болуп жатат да? Айта турган деле эч нерсе жок. Айта турган эч нерсе жок дегениң эмне? Тиги аял чыр салып атат го, кызым жок деп. Полиция эмне деп сурады? Элизин каерде экенин билесиң деп сурады. Билесиңби? Жок байке, билбейм. Ишенейинби? Албетте ишениңиз. Ишенемин. Башыңарга дагы бале ачпагыла. Кана, кафеге жөнөт, жумушка.
Элис, сынактын стресси деп отуруп чегинен ашып кетти окшойт. Мен досторум атынан сенден кечирим сурайм. Жакшы эле болсоңор болду. Силерди көрүп башында чочуп кеттик. Бул жерди карагыла эми. Эртең менен эле таптаза кылып берет дегенмин. Кантип тазалайбыз эми? Кимге айтып атам мен? Эй! Биз тазалайбыз, эме кылабыз аны. Бирок буларды сен карасаң, баары тең мал. Малдардын кылганына кабатырланбай, Элис. Эй! Токточ. Сен бул сүйлөмдө мал деп бизди айтып атасыңбы? Ооба. Мага да ошондой сезилди. Шылдың да атат. Досум, сенин бетиңдеги боекторду карап көрсөк, сенин малга окшошуп калганың даана сезилип турат. Достор уят эмеспи? Гүлбей чалар. Малга окшоп турасың азыр. Ай! Мына сага. Андай эмесе 126 оонун атынан чалар. Бул эмне кылганың, досум? Мен сага. Анда бул менден сага эстелик. Мына сага. Балдар токтоп кулачы. Мен сага. Элис коркпойлу го, андан көрө тамашанын кызыгына баталы. Мен сага. Мына сага. Аркамдан уруп, Мына сага. аркамдан Бирок уруп кетти. жарашты. Ошондойбу. Мына сага. Мен сага. Шашпа, карап тур. Уят эмеспи? Жан, мен сага. Мындай. Мына. Сонун болду. Оп! Мына. Болду, токтотсо, достор. Мен силерди жакшылыкка билдирип жатам. Себеби боектору сүйлөнгөнө калды. Сен унчукпа. Түшүндүңөрбү? Достор, Ой, мына сага. токтогулачы болду эми. Достор, Камаз. ошондойбу? Макул. Өзүңөр баштадыңар. Мен сага. Сага. О, сон болду. Көрдүңөрбү? Ким болду экен? Көрдүңөрбү? Көп бакырып койдук. Колго түштүк эми. Жок, ача көрбөгүлө. Ачпагыла. Койраз, эмне кадамыңды санап калдың? Барың келбей атабы? Байке, бир нерсе айтайын дегем. Бир нерсең бар экенин билгем. Айтыр. Түштөн кийин мага уруксат берсеңиз дегем. Эмне? Уруксат сурап жатасыңбы? Байке, егиз полицияны сурагы деп отуруп. Ооба, сынак маанилүү. Даярданышың керек. Барып сал, мээңди сергит. Рахмат, байке. Дубаланган күрүштөрдү унутуп калба, макулбу? Ийгилик сага. Балам, уулум, токточу. Ай, полициядан чыккандан бери артыңдан келатамын. Жалгыз калышыңды күттүм. Бир аз сүйлөшүп алсак болобу? Ким келди болду экен? Эй, достор, ачпай эле коелу. Апам үйдү таап келиши мүмкүн. Полиция менен келип мени алып кетет эми. Балким Пойраздыр. Антип ойлобойм. 10 жолу чалдым Пойразга. Алган жок. Анын дагы башы баледе окшойт. СМС дагы жазгам. Тынчтангыла. Айшегүл болсо керек. Эме, Айшегүл мага келемин деп чалган болчу. Макул. Элис, сен жашынып тур, макулбу? Сефи, сен эшикти ач. Бирок эшиктен карабай тур. Эшикти ачпа, макулбу? Тынчтангыла. Айшегүл, сенин келерин билгем. Сейфи? Айшегүл, Сейфи? Айшегүл. Бул эмне? Жыгылды. Эсин жоготту. Айткандарымдын баары чындык. Кече түнү менен уктай албай чыктым. Кызым ачка калдыбы? Түнгө калдыбы? Каерде? Кайсы апа кызына жамандык кааласын? Сенин да апаң болсо керек, балам. Бир күн келбей калсаң, кабатырга түшүп издеп чыкса керек. Сенден суранам, балам. Сага айткандарымды терең ойлонуп көр. Мени апаңдын ордуна коюп, бир ойлонуп көр. Элизге байланыштуу бир нерсе билсең айт. Жалгыз үмүтүм сенсиң, балам. Мен чарчап бүттүм.
Yusuf. Oğlum. Мына ол ак көйнөк менен түстүү галстук тагынайынбы же башкача көгүлтүр кызылбы? Же галстук тагынбай эле койсомбу? Же касты ачык болот? Бирок мен андайга көнгөн эмесмин. Азыр костюм кийсем, балким. Ата, негизги маселе галстук эмес. Эмне болуп атасыз? Сен анчалык кызыга бербегин, Юсуф мырза. Бирок сиз өзүңүз сурап баштадыңыз го. Мен баштаган болушум мүмкүн. Сен улантпай эле кой. Эшикти ач, эшикти. Айнур эже кош келиңиз. Рахмат, монча көздүм. Шашкалман сумкамда ачкычты таппай калбадым ба? Атаң үйдөбү? Юсуф. Айнур кош келдиң. Жезде, сиз менен шашылыш сүйлөшчү сөз бар. Баягы биздин эме бар го, кафеде иштеген Пойрас. Жезде, тышчылыкпы? Жакшы эле. Келдиңби Айнур? Мен дагы сенде ишим бар болчу. Юсуф, сен таштан төгүп келе калчы сыртка. Макул ата, төгүп келем. Кааласаңыз бөлмөмө кирип турайын. Сиз Айнур эжем менен ээн эркин сүйлөшүңүз. Көрдүңүзбү? Муну шайтандын шаштысын алат. Алданганга болбой калды. Кантип байкай койду жалгыз калгыбыздын келип турган мамалак десе. Кел Айнур, кел. Отур. Күтө тур, азыр келем. Жакшылык эле болсун лайым, эмне болуп жатат? Муну карачы. Жесте, бул эмне? Ачып көр, ач. Өзүнө келди окшойт. Камаз, сен кичине артка жүрүп турчу. Өзүнө келген дагы сен бетин көрбөсүн. Эшикти ачаар менен эсин жоготуп койду. Болушу мүмкүн эмес. Кыз коркуп кетти сени көрүп. Желме кызды болуп турсаң кантип коркпосун анан? Досум, сен азыр мыкачы окшоп турасың. Силер өзүңөрдү билгилечи, Кыз өзүнө келип алсын, эсине келсин. Анан силер менен сүйлөшөмүн. Токтогула, акырын, көзүн ачып атат. Өзүнө келип атат окшойт. Айшыгүл, өзүңө келдиңби? Бул жерде эмне болду? Согуш майданына окшоп. Азыр дагы өзүн жоготот. Кармагыла муну. Кармагыла. Жок, Айшыгүл. Токто. Жок, кетти. Айшыгүл. Эсин жоготто. Айшыгүл, бар сен үчүн. Жезде, бул шакек го? Эмне болмок эле? Кичинекей кутудан дүкөн чыгат дейсиңби? Албетте шакек. Андай эмес, бирок мен Айрифат муну көрсө өлтүрөт да мени. Айнур, дөөрүч. Сага эмес, Элифке алдым муну. Албетте, мага эмнеге алмак элеңиз? Аңкыбаш мага белек алган деп жүрбөйүнбү? Кандай экен? Ай, Жезде, сонун. Жактырабайбы муну? Ай, жактырбаганда эмне кылмак эле? Эси ооп калат. Айшыгүл, баардыгын түшүндүрүп беремин. Бирок дагы өзүңдү жоготуп койбочу суранычы. Кичинекей боек согушу болду. Айшыгүл, булар ошонун калдыктары. Эмнеге андай кылдыңар? Так сынактын суроосундай болду го. Биринчи дүйнөлүк согуштун келип чыгышындай маанисиз жана пайдасыз. Баягы Австрия-Венгриянын ханзадасын өлтүрүп коюшканда ушундай кыргын сүргүн башталат го. Бизде дагы сынак согуштар ушундай болду. Азыр баарыбыздын каныбыз кайнап атат. Баштан ашып. Мен силерге тамак алып келген болчумун, бирок. Жакшы. Макул. Эме, эсин жоготкон кезде тамактар жерге төгүлүп кетти. Албетте, эч ким сенде маанилүү эмес. Аябай солосуң. Келесо. Еле, сен жакшысыңбы? Көргөнүңдөй эле. Эми булардын себепчиси менмин. Ал эмне дегениң, Елис? Тура да. Менин айымдан түнү паркта уктадыңар. Ушул сынакты жакшылап өткөрүп алсак эле? Туура айтасың. Чачтарың да бир аз өзгөрүп калыптыр. Рахмат, жарашыптырбы? Аябай. Сулууга бүт нерсе жарашат да. Сейфи. Мен дагы сынактын стрессин булардан чыгарып алдым. Жакшы кылыпсың. Өзгөчөлүк берип турат экен сага. Кана эмесе, баардыгыбыз экзаменге киребиз жана жакшы өтүшү керек. Сүрөткө түшүп коелубу? Жакшы ой, кана келди. Менде бар. Жакшы ой. Жакшы. Токто, мен тартам. Боек союңар менен. Жакыныраак тур. Мындай мүмкүнчүлүк кайра келбейт. Эткен кичине жакыныраак. Күлбөйсүңөрбү? Тартып атам.
Күлөбүз. Сенден сұраныш балам. Сага айткандарымды терең ойлонуп көр. Мени апаңдын ордуна коюп бир ойлонуп көр. Елизге байланыштуу бир нерсе билсең айт. Жалгыз үмүтүм сенсиң балам. Мен чарчап бүттүм. Ай, Кудайга шүгүр. Акыры сиздин да бактыңызга күбө болот экенбиз. Кечки тамакка келет. Ай, жакшылык болсун Лайым. Бир нерсе сурасам, силер Юсуфту алаксытып турасыңар да? Албетте жезди алаксытып турабыз. Рыфат экөөбүз кафеде алаксытып турабыз, кабатыр болбоңуз. Укмуш. Жезде, сиз келин болуп атканда эмне мынча толкунданып алдыңыз? Күнүгө эле үйлөнүү сунушун айтпайм да, Айнур. Кабатыр болбоңуз. Азыртан айтып коеюн, мени айтты дейсиз, сөзсүз макул болот. Болот да, Болот албетте. Жакшы анда. Сен эмне келдиң эле? Шашып эле келип калдың? Мен эч нерсе дебеймин мен. Жакшы. Сиз даярдыгыңызды көрө бериңиз. Ай, көз тийбесин. Ай. Эмне дейсиз, Асуман айым? Так бир нерсе айтыш кыйын. Дарылануу ишеничтүү болбосо да тесттин жыйынтыгы туура чыкты. Күмөн болгон нерселерибиз бар. Азыр сизди рентгенге түшүрүп көрөбүз. Кабатырланышым керекпи? Натыйжасы жаманбы? Бул баскычта ооба дагы жок дагы деп айта албайбыз. Айтып өткөндөй жаңы тесттердин жыйынтыгын күтүшүбүз керек. Чынын айтсам, муну сезгенден бери жаным жай албай атат. Кабатырланбаңыз. Азыртан ар нерсени ойлоп өзүңүздү кыйнабаңыз. Жана айткандай тесттин жыйынтыгы бардыгын чечет. Козум эмне деген келип жатканын бир да түшүнбөдүм. Түшүндүрүп жатам го, бирок сен түшүнбөсөң мен эч нерсе кыла албайм, Рыфат. Түшүнбөдүм. Мен дагы ошону айтам. Мен түшүндүргөнүм менен сен түшүнгөнүң менен чектелип атат. Сен менин башымды айланткан турасың, Козум. Сен жездеме болуп өткөн окуяларды айттыңбы? Окуучулардын полицияда кабалын айттыңбы? Айтканга тилим барбады деп жатам го сага жанатан бери. Эмнеге? Жездем Элифке үйлөнүү сунушун айткан жада, түшүндүңбү? Анан? Чындап элеби? Же тамашабы? Дөрүбө, Рыфат. Мындай нерселерге тамаша болбойт, чындап албетте. Козум, каяктан билейин? Көптөн бери бул нерсени күткөнүбүзгө ишене албай турам. Дагы айта турганым эми, Юсуф бизге аманат, тагыраагы сага, тайкеси карайт эми. Анан жездем үйгө карантин жарыялады. Элиф кетмейин, биз үйгө кирип чыга албайбыз. Макул. Мен Юсуфка көз салып турам. Сен өзүң эмне кылдың? Полицияда эмне болду? Мындай болду. Биз Пойраз экөөбүз чогуу бардык. Полиция бизге ичкери киргиле деди. Биз ичкериге кирдик. Пойраздан сурады. Сен бул кыздын каерде экенин билесиңби деди. Мен дедим, тергөөчү мырза дедим. Бул бала жалган айтпайт дедим. Андан кийин Пойраз айтты, билбеймин деди. Мен айттым, туура айтты дедим. Чын элеби деди, чындап дедим. Андан кийин барып сурак бергиле деди. Биз барып сурак бердик. Андан кийин чыккыла деди. Биз сыртка чыктык. Андан кийин менин оюма келип кетти. Булардын экзамени бар го. Сен бар дедим. Экзаменге даярдан дедим. Бүгүн кафеге келбей эле кой дедим. Ушундай болду. Жакшы кылыпсың. Менин ордумда айдабайсыңбы? Угуп атам, Кенан. Тамакка даярдыкты абдан өздөштүрүп жатам. Иштериң бүтүп калса келесиң да? Баары жайында барам. Үнүң башкача чыгып атабы? Үнүң кызыктай болуп атат. Тынччылык элеби? Жок, баары жакшы. Сенин сунушуңа толкунданып жатам. Ошондой окшойт. Жакшы анда. Мен негизи тамакты жакшы жасайм. Бирок бул жолку рецептти Айнурдан үйрөндүм. Колдон келишинче жасап атам. Көрөлүчү кандай болот экен. Бирок ачка калбайбыз, кабатыр болбо.
Sen ыйлап жатасың ба? Жок, эмнеге ыйлайын? Эме жазгы аллергиям козголгон окшойт. Мурдум кытышып атат. Жакшы, ооруп жүрбө анан. Бөл эми күтүп атам. Макул. Жолукканча жан. Салам Метин. Салам. Көп күтүрүп койдумбу сени? Жок, көп деле күткөн жокмун. Сени көрүп башында аябай таң калдым. Туура айтасың, дайыма спорттук кийимде көрөсүң. Ооба, бир аз ошондойраак. Гүлдөр магабы? Ооба, сагалдым. Рахмат. Эч нерсе эмес. Эми ушул жерде эле тура беребизби? Кечиресиң, жүрүп кеттик. Бар жайындабы? Шакек чөнтөгүмдө. Ай, майлыктарды алып келбесин го Кенан. Hazır. Hoş gelipsin. Hoş geldik. Giyimlerini dileyim be. Рахмат. Капа болбойсуң, бир аз кечигип калдык. Акыркы даярдыктарды эми жасап бүттүм. О, дасторкон окмуш го. Жактыбы? Сен жакшы элесиңби? Жакшы элемин. Жок дегенде азырынча жаман эмесмин. Азырынча? Жок. Дасторкондун жакшы жасалганын көрүп толкунданып кеттим го. Отура алганда? Кандай, жактыбы? Сонун. Мага аябай жагат бул жер. Тамактары да сонун, музыкалары да жагымдуу. Yüksel Ayım, hoş gelipsiz. Geliniz. Рахмат. Алыңыз, мырзам. Рахмат. Келгенден бери баарына салам берип чыктың, баардыгы тааныштарың окшойт. Баардыгы жакшы көрүшөт. Баскетбол ойногон кезибизде тез келип турчубуз. Аябай жагат болчу. Метин, азыр сага даамдуу тамакты көрсөтөм. Макул. Тамактары дагы башкача экен. Кандай? Тамактарды айтам, сонун, башкача. Мен дагы эле биринчи жолу тамак жегендей болуп атам. Сүрдөйм. Күндөгүдөй эле тамак жейбиз Кенан, эмнеге сүрдөйсүң? Туура айтасың. Жакшы, жеп баштайлы анда. Элиф, бул чынын айтсам жөн эле тамак эмес. Сага айта турган өтө маанилүү сөзүм бар. Угуп атам сени. Аш болсун. Суу ич. Жакшымын. Кенан, чындап эле жакшысыңбы? Жакшымын. Анда, кулагым сенде. Эмне дейин дедиң эле мага? Тамактанып алалы, анан сүйлөшөбүз.
Метин тамак сага жакты деп ойлойм. Укмуш. Али чоң тиштейлик болсом да. Ишенбей турам, Yüksel senсиңби? Берк. Кандайсың? Жакшы, кандай эле? Дарегиң билинбей кетти. Канча убакыттан бери көрүшө элекпиз? Көп эле болду окшойт, эсептей албайм азыр. Иштер кандай? Каердесиң? Азыр бир мектепте баскетбол командасы машыктырып атам. Сендей кыздын эмне иши бар андай жерлерде? Метин, Берк спорттук академиясындагы досум. Спортко эмес, модага кызыгып аралашып жүрөт көптөн бери. Таанышкыла. Метин, Берк. Кубанычтамын, Метин. Ондер толуга мектебинде иштейм. Кыйла өзгөрүпсүң. Кандайча? Бир топ токтолуп калыпсың. Четим беле? Метин. Мектепте көргөнүңдө муну баардыгынан башкача кыз болчу. Бүт балдар арттан чуркачу. Мунун аркасында мектепте баскетбол сүйүүгө айланып кеткен. Койчу, ашырып жибердиң. Ашырганым жок, ашыртпадым. Кем айтып койдум. Мейли анда, досторум күтүп калды. Көргөнүмө кубанычтамын. Мен дагы сени көргөнүмө кубанычтамын. Сага бир нерсе айтайын. Бул жерде жолугуп калдык, эми алысташпай жүрөлү. Биз достор менен дем алыш күндөрү чогулуп турабыз. Кийинки жолукканда сени да чакырам, келесиң да? Макул, карап көрөбүз. Көрөбүз дегениң өтпөйт. Сөзсүз чаламын сага. Мага каршы болбосоң керек. Сени да күтөм, Четим. Метин. Elif. Emne, tamak çakkan жок bu? Diyerlik bir dagы жебепсиң? Жок, эң сонун. Бүгүн негедир табитим жоктой. Андай десең. Кана? Эми айтып берчи. Эмнени? Кечки тамакты жөн эле даярдабасаң керек. Кулагым сенде. Ооба. Elif. Мен сага эмени айтып бергенмин. Бул үйдүн абалын. Үйдүн ээси сатам дейт. Кредит алсам дейм, ай сайын төлөп турам анан. Ооба. Менимче эң туура ойлопсуң. Жакшы да туурабы? Elif. Su içesingби? Рахмат, болду. Sen üşügөн жоксуңбу? Жок. Меш жагайын банда. Үйдүн ичи жылуу эле го. Таттунап келейин. Таттунап келейин. Кенан, кереги жок. Баары ойдогудай болуп атат. Отурчу Сураныч. Колдоруң эмнеге муздак? Üşüгөндөй болуп кеттим. Мен меш жагайын, жаап келейин. Математика эң жактырган сабагым. Математикадан канча алчу элеңиз? 3,5-дан 4. Математикадан жакшы окуучу элеңиз. Болду, кызык балдагына. Биз мисалды чыгаралы. Режайынын 2400 лирасы бар. Вай, жакшы акча. Мунун 1100 лирасына калем, 300 лирасына момпосы алды. Эмне болду тайке? Режайы ашкан зыянкеш чыкты го. Макул. Режайынын канча акчасы калды? Мен сага айтып коем, бул чыгымда Режайынын бир тыйыны да калбайт. Эми муну кантип чыгарабыз? 2400'дү 1100'гө бөлсөк деймин. Бөлгөн акчабыз калат деп ойлойм. Бөлүү амалы жок окшойт. Жоопту таба албай калганыбызда атам укпасын. Атаң укпасын. Анда мен 2 мүнөттө калькулятор менен чыгара салайын. Атамдын эмне жумушу бар экен? Мен айтпай турайын, бирок сени кубандыра турган нерсе. Элфежеге үйлөнүүнү сунуштайт, туурабы? Балдар аралашпайт андай иштерге. Сен тапшырмадан алаксытып мени көп сүйлөтпө. Кана, жаз жеме, жаз. 2400 Ай, Пакизе, көрүп атасыңбы? Аябай жагымды экен эже. Мунун эси болсо керек, мага калтырып коймок беле. Аябай жагымды. Сен каякта карап атасың? Балекет баспай калгыр десе сени. Мен ошону айтып атамбы? Рыфат менен Юсуфту кара деймин. Рыфат менен Юсуфту.
Карадым, эмне болуптур? Ай, мен кантип ушунча жыл жүрүп байкабай калыптырмын, андагы шыкты. Кандай шык, эже? Аталык, Пакизе, аталык. Сен Беркти анча жактырган жоксуң. Жок, жакшы бала экен. Анда мен туура эмес түшүнүп алыптырмын. Сен дем алыш күнкү тамакка барасыңбы? Берк айткан тамакты айтып жатасыңбы? Мен аны дем алыш күнкү тамак деймин. Билбейм. Көптөн бери көрө элек досторум болот. Өзгөрүү болушу мүмкүн. Чалса ойлонуп көрөбүз. Эгер бош болсоң бирге барсак болот. Койчу, мен эмне кылам ал жерде? Тааныбаган, билбеген адамдар. Эмне болмок эле, таанышып аласың. Көрөбүз аны, көрөбүз. Ошол күн келе берсинчи биринчиден. Макул, сону болмок. Метин. Эмне болду? Меңиз мырза. Мындан дагы кошулабы? Бир да тийген жокпуз. Жок, мырзам. Тамашалап эле айттым. Пост машинкасын алып келчи. Азыр алып келем. Метин, эсепти бирге төлөйлүбү? Ошондой да болмок беле. Бир тамакты төлөй албасак анда өзүм эле төлөйм. Мейли. Жок, мугалимдин айлыгы үчүн көбүрөөк болуп калат го деп ойлойм. Сен кабатыр болбой, Юксел. Мени билбейт экенсиң али. Байке, Келчи, Пакиза, келчи. кел, тамактанып ал. Козум жаман чарчадым мен. Тагыраагы мен Рыфат Санжаклы, Эйнштейндин Түркия филиалы чарчады. Бала өстүрүү өтө кыйын нерсе экен. Оңой деп ойлодуң эле, кара көздүм. Бир жакшы тапшырма жасадыңар экөөңөр. Анан мен сенден бир нерсени байкадым. Эмнени? Сенде жашыруун талант бар. Эмне деп жатасың, козум? Кандай талант? Аталык, Рыфат, аталык. Козум, жөөлүбөчү, кайсы аталыкты айтасың? Мен азырынча жашмын, ата болушум үчүн ал эрте го. Эртеби? Сен өзүңдү эмне 18 жаштагы жигит деп элестетип окшойсуң, Дагы кичине күчтүү болсок, баланы да таппай калабыз, түшүндүңбү? Козум, менин жүрөгүм 18 жашта, жүрөгүм жаш. Бул дүйнөдө ушу кафеде балалуу болмок беле. Бул айдагы кредиттин карызын да төлөй алган жокпуз. Мени кара. Мен бала каалаймын. Акыркы сөзүм ушул, уктуңбу, Рыфат? Түшүндүңбү? Жаз келип сезимдерин кутуруп баштаган го. Козум, эмне болду сага? Баардык аялдарда болгондой эле. Балалуу болгонго менде укугум бар. Бирок тилекке каршы. Ал үчүн сага муктажмын. Үйүңдүн бар экенин эстепсиң да, кичинайым. Эч күн жокмун го, апа. Бүгүн үйдө эмес болчусуң, кызым. Жанерлер үйүн сырдап ачыптыр. Ошого барып келдим. Көңүл ачып келдик. Ай, бул эмне дегениң, Дуру? Сынактын алдында жазалчу иш бекен. Бир жериңди оорутуп алсаң, бир кокустук болуп кетсе, же бир нерсе болсочу сага. Эч нерсе болгон жок. Бир аз көңүл ачтык, эмне болуптур? Сынактын алдында эс алышың керек, уктап алышың керек, таза абада болушуң керек. Боек чыттанган жердеги кандай көңүл ач экен бул? Эртең сынакка чарчаган абалыңда киресиңби? Апа, коркпоңуз, тынчсыздана турган нерсе жок. Караңызчы, мен жакшынакаймын, жакшынакай. Өзүңдү жакшы сезип атасыңбы? Жакшымын, апа. Макул. Мен сага ишенем ар дайым. Бул сынакка өтүшүңө эч кандай тоскоолдук жок. Сага ишенеримди билесиң, туурабы? Билем, апа. Келчи. Сени да жакшы көрөрүмдү билесиң, Мен да сизди жакшы көрөм, апаке. Жакшы. Ооба, тынч. Сен бул сынакка чын эле даярсың да, Корко турган эч нерсе жок негизи эле. Ооба, жакшы. Азыр сен жакшылап жат. Эс ал, жыргап уктап алгың макулбу? Макул. Кана. Мен ал убакта бурчактарды тазалап жаткан болом.
Эгер дагы көңүл көтөрөм десең, энергиям ашып баратат десең, мага жардам берсең болот, кичинекей канша. Бардык мүмкүнчүлүктү колдонуп калыңыз эми. Менин таттуу кызым. Макул эми, уктай кой кызым. Жакшы уктаңыз, апа. Мына достор, искусство деп коет муну. Да Винчи устат еткиндин өнөрү да. Биз болсок өлтүрүп коймокпуз, досум. Бул Винчи уста еткиндин өнөрү. Пойрас, сага канча жолу чалдым? Аябай сарсан болдум. Тилекке каршы араң келдим. Эч нерсе эмес, корс бала. Сырдаганга жардамдашкандар көп эле болду. Ооба, сонун болуптур. Елис, сени менен сүйлөшүп алсак болобу? Эмне, бир нерсе болдубу? Бир нерсе болсо, бизге да айт, корс бала. Туура, биз кимбиз бул жерде? Айта бер, Пойрас, мен эч кимден жашырганым жок. Бүгүн Елистин апасы менен сүйлөштүк. Капысынан алдыма чыгып калды. Сен анан Елистин бул жерде экенин айтып бердиң да, ошондойбу? Өлдүгеми барыбыз. 18 жаштан кичүү кызды жашырышты деп, башкалардан бекитишти деп. Жөлүбө чей. Билет болчумун апамдын ушундагыларын. Сага эмне деди? Коркутту, үркүттү, эмне кылды? Аябай капа болду. Көргүсү келиптир, кыйналыптыр. Такыр ишенбейм, сен дагы ишенбе. Менимче жасалым эмес болчу. Бүт апалар деле коркуп калыптыр. Ыйлады, жүрөгүм эзилди. Сага ишенбе дедим. Чалып көрсөң, үнүңдү бир угуп койсо. Ооба, бирок мунун апасы мажбурлап каалабаган бирөөгө күйөөгө берем деп жатат. Экзаменге киришине да каршы болду. Менимче ал чындап эле кызына сарсана болуп атат окшойт. Сен ишенип бүтүпсүң го, корс бала. Азыр келип Елизди алып кетчү деп сүйлөп атасың го? Достор, бул бизге туура келбейт. Кыз жардам сурады. Эми унчукпай эле кетип калсынбы? Пойрас, сен айткандарың жакпай атат. Токотер жерин айт эми. Мен жан дүйнөмө кулак салдым. Ордумда болгонуңарда мени ошондо түшүнмөксүңөр. Болду, мен билем апамды. Үйгө келсин деп бүт нерсени кылат. Болду эми, экзамен өтсүнчү, анан айласын табабыз. Туура, жан туура айтат. Кабатырланбагыла, тынчтанып алгыла. Экзаменди өткөзүп алалы, анан. Менимче туура эмес кылып атабыз. Ал сенин пикириң, Пойрас. Балдара кошуласыңбы, Елис? Албетте. Апамды билемин мен. Билбейм. Балким сеники туурадыр. Мен кетишим керек. Жатаканага барам. Жакшы калгыла. Сени узатып коеюн. Балдар, мага Пойраздын айткандары эмнегедир жакпай атат. Достор, муну корс бала десек, сезими бардай чыкты го. Ичине Елистин апасы кирип алгандай. Айтып бердиби же кандай десиңер? Билбейм. Кызыктуу болчу, ичине сыр каткандай. Айтпаса керек. Айтканда полициялар эч жагы үйгө кирип келишмек. Бул жагы да туура. Туру, муну кара. Уктайын дедиң эле каяктасың, кызым? Тишимди жууп атам, апа. Жакшы жат, сага сүт жылыттым. Жакшы уктайсың, суутпай ич, макулбу? Дагы бүт жерди чачып таштаптыр. Ушуну да силер кылдыңарбы? Эх, кызым. Эх, кызым. Тамакка чакырганың үчүн чоң рахмат, Кенан. Эң сонун болду. Чай дагы дамдуу. Аш болсун. Өзүмдү экзаменде отургандай сезип кеттим. Биринчи жолу сени сыйлаш кыйын болду мага. Кенан. Сага бир нерсени айтышым керек. Билбейм, сага муну айтышым канчалык туура болот же... Макул, бирок алгач мен ук. Тамактанып жатканда сезсең керек.
тамак жеп бүткүчөктү сүрдө отурдум. Мага көңүл бурбай эле кой бүгүн. Анда мени угуп тур. Экөөбүздүн көптөн бери болуп келе жаткан жакын достугубуз бар. Менимче эми мындай уланышы туура эместей. Кандайча? Азыр экөөбүз дагы мугалимбиз. Тагыраагы бир мектепте мугалимбиз. Балдарга туура үлгү болушка сөзсүз мажбурбуз. Сөздүн аягы кайда барып такаларына кызыгып баштадым. Мен жашоому өзгөртүү жасайын деп чечтим. Жана бул жөндөгү Юсуфтун пикирлерин дагы билесиң. Эгер сен дагы макул болсоң, мен сени сүйүп калдым. Жана өмүрүмдүн калган бөлүгүн сени менен бирге өткөргүм келет. Мага турмушка чыгасыңбы? Сүрдөгөндөн ыйлап жиберишим мүмкүн. Кенан, мен кетсем жакшы болот. Элиф. Кенан, муну кийин сүйлөшөлү. Юсуфту менин атыман өп кой. Ооба. Кара түстүү калем. Өчүргүч. Калем уштагыч. Кошумча калем. Кошумча уштагыч. Экзамен документим. Шоколад. Кошумча шоколад. Дагы кошумча. Таттуу нан. Токочум. Кошумча токочум. Курсагым ачса жеймин. Мен даярмын. Эмне кыласың сен мынча нерсени? Же дүкөн ачасыңбы? Анан дагы жашыруун куралым бар. Окулган күрүч. Апам жана чоң энем тарабынан атайын мен үчүн окулду. Мен жеке өзүмдүн атымдан экзаменге даярмын. Окмушко досум. Кана, бизге да берчи. Болбойт. Болбойт. Булар жеке мага атап окулган досум. КамАЗ, эмне мынча ач көзсүң? Болбойт. Эмнеге болбойт бизге берсең? Болбойт. Бир эле дана берчи. Болбойт. Болду. Үйдө күрүч жок, бирок бурчак бар. КамАЗга жалынгандан көрө даарат алып дароо окуп баштайлы. Окугула достор, окугула. Тилеңерди күрүч, бурчак берет десеңер азыртан тарынбагыла. Болду достор. Убакыт дагы жакындашып калды. Даяр болсоңор тезирээк жолго чыгалы. Ооба, чыгалы. Балдар каяка кетип атасыңар? Дагы көчөдө жатпайсыңар да, Өзүң үйүңдө десес, Элис, бары жайында. Жок, кандай болбойт. Экзаменден мурун көчөдө жатпагыла. Сен кабатыр болбо, биз кече деле сыртта жакшы уктаганбыз. Ооба. Бүгүн дагы көчөдө уктайбыз бекеч. Жок, болбойт. Экзаменден мурун көчөдө тентип жүрбөйсүңөр. Биздин тентиген жерибиз жок, бары жайында. Буюрса дагы иттер чыкпаса эле. Балдар, силерге рахмат дагы айта алган жокмун. Чын жүрөктөн чоң рахмат. Адам баласына эң жакын адам сокку урса, эмне кыларын билбей калат. Эгер силер болбогонуңарда үйгө киргизбесеңер, мен эмне кылмакмын? Кайда бармакмын, билбейм. Астагфиралла. Сен аларды ойлобой эле кой. Ордубузда башка болсо да ушундай кылмак. Туура. Жок, мынчалык кыла албайт болчу. Чоң рахмат. Ким болду экен мынтип эшикти катты такылдаткан? Ошону айтсам. Ким болушу мүмкүн? Эшикти ачкыла, полиция. Полиция! Полиция! Эмне кылабыз? Чын эле полиция. Тур, мен жатам, тур. Эмне кылабыз? Полиция болбошу керек. Жашын. Чыкпа, жашын.
Korkmayın içecek. Gel ama. Gel. Dostlar, уктаганга баратып күзөткө түшүп калдык. Жакшыбы эмне? Мындай болбошу керек эле да. Анык билем, Пойраздын кылганы болсо керек. Пойраздын. Ооба, көрүнүп эле турган ушундай кылары. Көрүнүп турган. Туура. Елиздин апасына болушкан кезинде эле байкасак болмок экен. Сени Пойраз, көрөсүң эми. Достор, Пойразды ойлогонго убакыт эмес. Эртең сынак бар, анан да күзөтканадабыз. Туура ошондойбуз. Достор, тезирээк бир нерсе кылышыбыз керек. Болбосо экзаменде түшүүбүздү көрүп калабыз. Мен полиция менен сүйлөшүп көрөм. Болбойт мындай. Полиция! Полиция байке! Полиция байке! Полиция байке! Өмер, эмне кылганың? Мамлекеттик кызматчысын ушунча чакырабы? Өт бул жака, сабатсыз. Меймур бей. Меймур бей, карап коесузбу? Балдар, эмне болду силерге? Байке, биздин сынагыбыз бар. Чыгышыбыз керек. Мемур байке, мемур бей. Бей. Эме, биз эртең экзаменге киришибиз керек. Ошондойбу? Жакшы болду. Жакшы болушу үчүн сыртка чыгышыбыз керек, байке. Байке, биз ичкерде, сынак сыртта, бул кантип болсун, я? Туура. Жоопсуз суроолор күтөт бизди. Капа болбойсуңар, балдар. Буйрук ушундай. Силерди кармап турушум керек. Макул анда бир секундда токтосоңуз. Мен бул тууралуу көп кино көргөм. Ушул маалыматтардын жыйынтыгында биз телефон чалуу акыбызды колдонгубуз келет. Телефон чалуу акыбыз барбы бизде? Ооба. Жакшы. Силер күтө тургула. Мен азыр сурап келейин. Байке. Биз биякта эле күтүп турабыз. Келиңизчи. Күтүп турабыз, байке. Сураныч. Азаматсың. Азамат. Азаматсың эркин. Ай кызым, ай. Эмне үчүн андай кылдың? Эмнеге үйдөн качтың? Мени канчалык коркуттуң билесиңби сен? Дагы сурап атасызбы, апа? Буга сиз мажбур кылдыңыз. Менин максатым окуу, күйөө эмес. Максатыңа жеттиң, той болбойт. Жуучуларга эмне дешти билбей калдым. Үйдөн качып кетти десем, баардыгы бизде ушактайт болчу. Башка нерсе деп койдум. Демек сиздин ойлогонуңуз мен эмес экенмин да. Адамдар эмне дейт, кандай ойлойт деп коркупсуз. Каякта экен? Ким менен? Курсак ачпы токпу деп канча күндөн бери уктай албай чыгам. Муну билесиңби? Ойлонбоңуз, мен да уктай албай жүрөм. Досторума жылмайган менен ичимде ыйлап атам. Бардык ошо сенин болбогур досторуңдун кылганы күнөөсү. Досторум жөнүндө жаман ойлобоңуз. Алардын баары жакшы балдар. Мага жакын туугандай мамиле кылышты. Ооба. Алгач туугандай көрүнүшөт. Андан кийинчи мунун жазасын бардыгы тартышат. Алар эч нерсе кылган жок деп атам сизге. Айым, кызыңызды жашырган балдарга арызыңыз барбы? Ооба, албетте бар. Жок, алар мени жашырышкан жок. Мен ал жака өзүм баргам. Сен ошент. Жоопко тартылсын. Апа, туура эмес кылып жатасыз. Суранам, антпеңиз. Эч нерсе кылышкан жок дедим го. Елис, болду дейм. Болду жетишет. Мындан артык болушу мүмкүн. Бери келгиле. Баратабыз. Айтканыңардай болду. Телефон чалганга уруксат берди. Бирок болгону бир эле жолу чалганга мүмкүнчүлүгүңөр бар. Жакшы колдонгула. Бир элеби? Анда кимге чалабыз? Мен чекенен аяга чалалы.
Бизди бул жерден чыгарыш бир гана ошонун колунан келет. Чалышымга чалалы. Бирок уруш жерибизди дагы унутпайлы. Досум, мен бардык урушка даярмын. Сөз келечегибиз жөнүндө. Марио туура айтат. Кенан агайга чалалы. Макул анда. Мен чаламын, кач. Байке болду, эшик ачыңыз. Эй, өчүр үнүңдү. Каяка? Чаламын. Жетчет эткин, жетчет. Кач жолдон, кач. Кана, болгула. Артур. Байке, мен сүйлөшөм. Кана досум. Бар айт. Досум, баарын айтып бер, ушундай болду де. Бар. Кана, бар. Бар досум. Бар досум, бар досум. Юсуф, чурка да аратканага чурка. Аран жыдап келдим, эптеп. Yok oğlum, erте келип алган жокпузбу? Жездем үйлөнүү сунушун айта элек болсочу. Же Элиф эжеге кете элек болсочу. Төрбөчем. Жездем качан эле айтса керек. Элиф дагы кетсе керек. Сен ойлонбону. Ошондой дейсиңби? Албетте. Эстесең, сен мага 5 мүнөттө эле үйлөнүүнү сунуштагансың. Ошону айтпайсыңбы? Эң сонун үйлөнүү сунушу болгон, Айтпа, укмуш романтикалуу болчу. Жүрчү, эмне болду экен? Жезде? Силер билеңер, укпай калып турмун. Жезде кандай болду эми? Айтсаңыз, ичиңиз жарылып кетчү дейм. Эмне кыл дейсиңер? Кадимки эле тамак. Жезде, жакшы жаңылыктардан. Болду, Рифат, көп сүйлөбө. Муну кийин сүйлөшөлүбү. Мен аябай чарчадым. Ата? Юсуф, келдиң балам. Кеч болуп кетти. Жат уктайм. Кузум, мен эч нерсени түшүнгөн жокмун. Болду, Рифат, мен дагы эч нерсе түшүнгөн жокмун. Карасаң, маанай анча жоктой көрүнөт, кийин сурайбыз, үнүңдү чыгарып. Жезде, телефон. Тынччылыкпы? Түн жарымда ким болуп кетти? Угуп атам, Жанар. Каяктасыңар? Эмне? Осмон агай, түн жарым болуп кетти, уктай элексизби? Уктай албай койдум. Туура да жуунуп таранып атып убакыт өтүп кетсе керек, Жок агай, жуунуп таранганга көңүлүм келген жок. Колдорумду 8 жолу жуудум. Кийин келип бул жерге отурдум. Мына кара. Агай, сиздин маанайыңыз аябай чөккөн көрүнөт. Бирок ичиндегисин айтпаган жеңилдей албайт. Айта турган деле сөз жок агай. Чынын айтсам, белгини жейди ойлоп жатам. Эми түшүндүм. Акыркы кезде кызыктай болуп жатат. Менден качып жүргөндөй. Эмне кыларымды билбей калдым. Агай, биринчи өзүңүзгө ишенишиңиз керек. Анан өзү менен сүйлөшүп көрүңүз. Корксучу? Коркутпаңыз. Агай, бардык аялдар качканды жакшы көрүшөт. Эркектер аялдарга кызыккандай эле, алар дагы артынан чуркагандар жактырышат. Баракелде сизге агай. Сүйүү темасынын адиси катары бүгүн бурулуш жасап келдиңиз окшойт. Эмне десем, аны биле албайм. Негизи маселени расмийлештирсемби дегем. Бирок бүгүн көргөн Юксел күндөгүдөн башкача болду. Биз барган ресторанда жаккан жок. Эмне жегениңди да түшүнбөйсүң, эмне ичкениңди да. Барбай эле коюңуз деп айткам. Агай, сүйлөбөйсүз го. Агай, коркутуп атасыз. Туура айтчат агай. Мынтип унчукпай тургандан көрө бизди ат эле салыңызчы агай. Унчукпай эмне кылайын? Эмне дейин? Эмнени айтайын? Бизге айта турган сөзүңүз калган жок эми агай. Менимче ал чектикке качан эле жеткенбиз. Балдар, силер эмнени ойлоп булушту кылдыңар? Елизди ойлогондо апасын ойлогон жоксуңарбы? Апасы эмне болот? Эмне кылат деп ойлоп көрдүңөрбү? Досуңарга ушундай жол менен жардам бердиңерби? Кылмыш кылуу. Агай, Елистин апасы дагы Елистин ичиндегилерди ойлоп көрдү. Агай, Елизди күйөө көрөм дегени окка жөнөтпөй койгонда туурабы? Муну сураштырып силерге калдыбы? Бир нерсени ойлоп көрөсүңөр. Өзүңөр билген нерсени кыласыңар. Башка жол жокпу? Агай, Елизин апасы Елизин сынакка киришине каршы болуп аткан. Урсаат берсеңер аны.
Биз мугалимдер сүйлөшмөкпүз. Башка жолун табат болчубуз. Силер азыр эмне? Ериске жардам бердиңерби? Карачы, күзөтканада отурасыңар. Анын үстүнө эртең негизги сынак болот. Агай, эң жакшы теманы айттыңыз. Биз дагы ошону ойлоп жатканбыз. Биз эртең эмне кылабыз? Эртеңки сынакка чейин бизди кое беришеби, агай? Билбейм. Негизи дүйшөмбүгө чейин кармашы керек. Агай, антпеңиз агай. Сынакка киришибиз керек. Кандайча? Андай дебеңизчи. 40-на келбем, 41-инде кулап калбайлы. Агай, бизди чыгарып алыңызчы. Комиссар мырза, балдардын жаман ниети жок экен. Өзү алтын балдар бардыгы. Тартип бузушканы менен жакшы балдар. Сизди түшүнөм, Кенан бей. Бирок бул иш менин колумда эмес. Мен эч нерсе кыла албайм. Кандайча? Гүлай айым балдардын үстүнөн арыз жазды. Эми биздин балдарды сотко тапшыргандан башка айлабыз калган жок. Бирок бул балдар эртең сынакка кириши керек. Буга 1 жыл даярданышты. Эгер эртең сынакка киришпесе, бүт аракеттери текке кетет. Түшүнөм, бирок мыйзам ушундай. Мундагы башка жол жокпу? Гүлай айым арызын кайтарып алса болот. Жакшы анда. Арызын кайтарып алыш үчүн колумдан келген аракет жасайм. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Ким бул түн жарымында? Сенин досторуңдун эси кирелек окшойт али. Ким бул? Мен Кенан Дашан. Елизди мугалимин. Кутмандуу кеч. Кош келдиңер. Кутман кеч, агай. Салам, Елиз. Полицияны сен чакырдыңбы? Мен... Эмне болду бул убакта? Убакыттын кеч экенин билем, бирок сизде сөз бар. Кандай сөз? Сөз күзөтканадагы балдар. Елиздин достору жана Елиз албетте. Таң атып да калды балдар. Биз эмне сынакка кирбей калабызбы? Балдар. Бардыгыңарга сабыр тилейм. Тамаша болсо керек. Мындай болбойт. Бул чын эмес. Өтө жаман тамаша болду. Ачуу бирок чындык. Балдар, келгиле. Чыгасыңар азыр. Чыгабызбы? Ооба, үстүңөрдөн түшкөн арыз кайра алынды. Эй! Сынакка дагы үлгүрөбүз. Ооба. Сынакка кире албайбыз да, документтерибиз жаныбызда эмес. Бизди киргизишпейт. Кабатыр болбогула. Ала келдим. Кенан агай, Бул түш болсо керек. Агай, өлүп кайра тирилдик биз. Агай, дагы куткардыңыз бизди. Агай, сиз сонун адамсыз. Елизчи, ал дагы киребиз сынакка? Себепчи болдуңар. Тезирээк болла, машина күтүп атат. Машинеби? Машинеби? Достор, Кенан агай иште машина күтүп турат десе, мындай машинада барышыбыз оюма да келген эмес болчу. Менде да ошондой болду, достор. Туура, достор. Кана балдар, калемдериңерди алгыла. Рахмат, полиция байке. Булар өчүрүүчүңөр. Бул болсо шоколадтарыңар. Аны мен алайын, байке. Булар болсо сынактагы суроолордун жооптору. Мүмкүн эмес. Эмне болуп атат, достор? Бардыгы жайында болушу мүмкүн эмес. Достор, биз түш көрүп атабызбы? Түнү кандай уктадык биз? Ошону айтсаң, досум. КамАЗ, мени чымчылап жоргулап койчу. Же бир нерселерди кылып койчу. Иши кылса бир нерсе кылчы. Сен эмне уруп атасың семиз колдоруң менен? Ур дедиң эле, урдум да, досум. Бирок бул сенин катаң.
Sen туура эмес адамдан сурап алдың. Анда сага кайтарып берейин. Бир мүнөт кой турсаңар балдар. Мен чындап эле түш көрүп атабызбы же жокпу түшүнө албай атам. Марио, мени карасаң? Эй! Досым анты урбайт, мынты урат. Достор, ушунча шапалак ойгонушубуз керек эле. Ойгонбогонубузга караганда чын окшойт. Чын экен. Токтогула, дагы бир текшерип көрөйүнчү. Мына. Колу чыккан мен үрүп жатат. Не болду? Жүзүңөрдү көргөндө милиция уруптур деп ойлойт. Тамаша. Эмне? Тамашабы? Тамаша да. 1-апрель. Вай, полиция байке. 1-апрель деп тамашалашканда ушундай болот. Байке, мен бир нерсе сурайынчы. Бул тамашабы? Рахмат достор силерге. Чоң рахмат. Ийгилик силерге, достор. Көрүшкөнчө. Полиция байке, 1 мүнөт. Эй, Марио, мени кара. Эмне болду досум? Досум. Жүрөгүм чыдабай кетти. Бул сага. О, досум. Мага окулган күрөштөн берериңди билет болчумун. Досум, сага чоң рахмат. Чоң рахмат. Болду досум. Чоң рахмат. Болду. Кой бер. Чоң рахмат. Токто дейм. Болду дейм. Алла. Кана досум. Ийгилик коштосун сени. Эй, досум. Мунун жардам менен сынакты жакшы тапшырам. Муну менен. Жакшы. Муну менен. Булгүрүч менен. Булгүрүч. Beni güleceğim. Güleceğim. Taptım dostum. Sağırgılayım ben. Allah razı olsun. Necdet. Salih, eski dostum. Sabır kılayım Necdet. Rahmat dostum, rahmat. Bırak ona yemez ekeni bilesin. Kuday hiç kimin perzlerini acılatmasın. Okuyanı gezitten okudum Necdet. Öte ayanıştı. Balamın ölümünün sebepçisi ben ekenim bilesin mi? Sen mi? 18'ge tolganda жақшы көрген мотоциклін алып бердім. Аттың албағанымда. Necdet, андай deme. Андай емес та. Өзіңдігін өлеге. Андай емес. Tağdır eken. Salih, balаңның қадырын біл. Seni bilemin. Bağadırdı. Gün öleğinin bilemin. Cinigelerin de bilemin. Бірақ әтті. Балаң менен түбөлүккө сүйлөшө албай калып канчалык оор нерсе экенин билесиңби? Менин мындай мүмкүнчүлүгүм жок. Senin балаң азыр тирүү. Бул мүмкүнчүлүктү колдонуп кал. Барып балаңды бекем кучакта. Белгинежей? Osman ağay. Bir mektepte gözömölçü olğununuzu bilgen emes. Sebebi emesmiz. Anda emne kılıp жүрүс? Men sizdi görgөнү geldim. Meni mi? Ооба. Арайы сонун деңиздин боюна барып тамактанып келсекпи дегем. Телеке каршы мага туура келбей калат. Тагыраагы эми жолукпасак жакшы болчудай. Эмнеге? Бул жөнүндө түшүндүрмө бере албайм. Метин айткан болчу. Аялдар качканды жакшы көрүшөт.
Буга разы эмесмин. Жок дегенге разы эмесмин. Мындан ары дайыма сиздин жаныңызда болом. Түшүнбөдүм. Мен ойлогонумдан кайтпайм. Анда сизди бул жерге жалгыз калтырганга мажбурмун. Себеби кечикпей барганга маанилүү жолугушум бар. Жолугушубу? Жолугушу каяктан чыкты? Метин эмне деген? Менимче аялдар туруктуу эркектерди жактырышат. Элиф, Кенан үйлөнүүнү сунуштаптыр, бирок сенин анча маанайың жоктой. Бирок мен өзүмдү үй бүлө курууга даяр эместей сезип атам. Көздөрүң андай дебейт го анан. Менимче бул жерде башка иш бар, Элиф. Эмне болгонун айтып берчи мага. Бул эмне? Анализ кагазы. Элиф, эмне болду? Бул эмне? Бир оору бар экен. Али жыйынтыгы чыга элек. Текшерип жүрүп атат. Бирок мен коркуп атам, Юксел. Кенанды дагы бул нерсеге шерик кылгым келбейт. Элиф, маанайыңды түшүрбө. Жаман ойлобо, макулбу? Өзүмдүн келечегим белгисиз болуп турганда, Кенанга кантип макул дейм? Кенан менен Юсуфка кантип бактылуу келечек тартуулай алам? Элиф дейм. Ай Кудай. Рыфат, байкадыңбы Жездемдин көңүлү чөк болуп турган? Туура айтасың козум. Ай кыстартка чалдыгып калган го Жездем. Ай Кудай сактасын, Рыфат. Элиф сунушуна макул болбогон көрүнөт, ошого окшойт. Кап десе кап. Эмне үчүн? Белгисиз. Сурай да калбайбыз. Козум, байкадыңбы? Жездем жарым сааттан бери бир эле бетти окуп алдырат. Ай, чын эле дартка чалдыгып калды бекенчи. Эмне шылышып жатасың? Жүрөгүмдү түшүрдүңүз Жезде. Ал эмне кылганыңыз? Ушундай да болмок беле. Мени кайтарып отурасыңарбы? Жок, Жезде. Сиз айткандай эмес, сизден сарсанаа болуп отурганбыз да. Жакшымын мен, жакшымын. Кабатырланбагыла. Юсуф каякта? Билбейсизби, Жезде? Унутуп калдыңызбы? Бүт денесин кайгы каптап калыптыр. Болду. Эми музыкалык курс барго, ошого кеткен болчу. Туура. Жезде, сиз кичине жатып эс алыңыз, Юсуфту мектептен биз алып келебиз. Ооба, өзүбүз алып келебиз. Эч нерсе жандан кымбат эмес, туурабы? Жезде, көп ойлонбоңуз. Алма багын бир тепсеңиз, толтура кыз түшөт. Туурабы козум? Эң туура. Бул дүйнөдө кыздан көп нерсе жок. Бул болбосо башкасын карап көрөт, туурабы? Силер эмне деп атасыңар? Башкасы эмиш. Башка ишиңер жокпу силердин? Жайма койгула мени. Сыртта таза абада сейилдеп келе. Барла. Бол. Мен тынчымды бузбагыла. Козум, тур жине келди. Колундагы менен уруп жиберет азыр. Тур. Биз кеттик Жезде. Ай, бизди кууп чыктыңыз го. Кечириңиз. Дагы баскетбол ойногуңуз келди. Мен кат ойнойм, билесиз. Ооба, билемин. Жакшы. Топталсам болобу?
сынак кандай өттү деп сурайын деген элем, уулум. Уулум. Siz meni уулум дедиңизби же мен туура эмес уктумбу? Кызык. Эмне болду сизге? Каяктан оюңузга келди бул? Азыркыга чейин балаң бар экенин эстебей. Эми каяктан эстеп калдың? Кээ бир нерселердин экинчи жолу кайталанбашын түшүндүм. Себеби ушул болсо керек. Же ичимдеги көп жылдык жоготуунун кайгысы сенин бар экениңди унуттуруп койгонун түшүндүм. Токто, жакындаба. Жакындаба. Бүгүнгө чейин менин атам жок болчу. Мындан кийин дагы болбосо керек. Каяка жөнөдүм? Кафеге кетип атам. Сынактын суроолордун бир сыйра карап көрөбүз. Билесизби, түнү менен күзөтканада жатышыптыр. Ошого сарсына болдум. Күзөтканагабы? О. Эмнеге дебейсизби? Жок, сурабайм. Дагы бир нерсе кылышса керек. Кийимдериңди чеч, эч жака барбайсың. Кафеге барышыңа да каршымын. Жолукпайсың аларга. Эмнеге, апа? Дагы эмне болушу керек, дуру? Елис үйдөн качты, сенин балдарың аны жашырышты, түнү менен күзөтканада жатышты, алардын күндө тартып буза бергендери тажатты. Апа, мен сизге Елисти биздин балдар жашырганын айткан жокмун го? Сиз каяктан билдиңиз? Сүрөттөрүңөрдөн көрдүм. Фотоаппаратыңды текшердиңизби? Ооба, текшердим, кичинайым. Мен сенин апаңмын. Каалаган нерсемди текшеремин. Сенин каякта, ким менен, эмне кылып жүргөнүңдү билгенге менин акым бар. Менден сурабай туруп кантип текшересиз буюмдарымды? Сиз кимдин тарабындасыз деги? Балдарга жиниңиз келген менен Елистин апасы күйөөгө берем деп сынакка киргизбейт болчу. Елистин укуш үчүн апасы менен сүйлөшкөнгө ар дайым даярмын. Бирок кичинайым, үйдөн качуу башка нерсе. Айрыкча буга жол бере албайм. Муну кылгандар жана жардам бергендер өзүмдүн окуучуларым болсо дагы. Сиз чакырдыңызбы милицияны? Ооба, сиз чакырдыңыз. Алар Пойроз айтты деп ойлоп атышат. Бирок сиз айткансыз. Ооба, мен айттым. Эмне болуптур? Апасынын кызынан, кызын болсо апасынан бөлгөнгө эч кимдин акысы жок. Муну түшүнүп атасыңбы? Эч кимдин акысы жок. Чеч кийимдериңди, барбайсың. Бөлмөңө кир. Сизди жек көрөм, апа. Атам менен кетпегениме өкүнөм. Достор, мен таптакыр түшүнбөй калдым. Биз качан күзөтканадан чыктык? Качан сынакка кирдик? Качан суроолорду чыгардык? Апаңа рахмат, арызын албаганда чыга албасак керек эле. Рахматты Кенан агайга айтыш керек. Ал сүйлөшпөгөндө. Сен азыр көөгө тийбейсиң да турабы? Ошондойраак, апам сынакка киргенге уруксат берди. Бирок сөзүнөн кайра кайтпаса керек деп ойлойм. Мага эмне айткан жоксуң, Элис? Айткандарыңдын баарына таң калып турам. Мен кантип укпай калдым? Эми сен дагы билесиң бүт нерсени. Эч кимден деле жашыра турганым калган жок. Ишене албай турам. Бул жагымсыз окуяларды ойлосом, өзүмдүн абалыма шүгүр кылып кетем. Мен бир нерсе сурайынчы. Кенан агай силердин үйдү кантип тапты? Анысын билбейм. Пойроз менен бирге келишти ал түнү. Пойроз көрсөтсө керек да. Өзүн күнөөлүү сезип атат. Бизди каматтырганына күнөөсүн жууган аракет кылып атат да Пойроз мырза. Чындап эле Пойроз айткан дейсиңерби? Апамдан сурасам эч нерсе айткан жок. Башка ким болмок эле? Ушакчы. Болор болду. Дуру көрүнбөйт го?
Зехра эжей менен жоопторду текшерип жатышса керек. Достор, жоопторду айтып баштадык. Кана көрөлчү. Koldur sonun karaçı, birgeleşip barısı, koldur sonun koldoru, atası da apası, balası anandağı. Rahmat kızım. Ай Рифат, Kenan жездемдин абалы ойлондуруп жатат мени. Meni da kızım. Көңүлү чөгө олтуруп калганын карасаң. Андан да сурай албаганыбыз күйдүрөт мени. Мен де жаман болдум кызым. Намысыма тийди. Бизге катуу сүйлөгөнү, аз келгенсип үйдөн кууганы. İçimdeki şeytan mamileni toktotуп, үйдөн кет деп жатат. Мен ыраазымын. Эки балалуу болсок, анан падышалардай жашай беребиз. Ай, козум дагы эле ушул темабы. Бул балага сүт керек, кийим керек, идиш керек, оюнчук керек, жана башкалары керек козум. Керек эле дейсиң. Бир уулду болуп калсак жаман болобу, томпоңдоп жүрсүң. Томпоңдоп. Козум, сен апалык сезимиңди Юсуф менен бөлүшүп турсаң кандай сонун болмок. Анан сага сөз берем, Юсуфтун кичинекей үлгүсүн кийинчерээк бирге жасайбыз. Макул. Демек сен мени жакшы көрбөйсүң. Ушундай жыйынтык чыгардым. Ойчу, ким айтты козум сага? Себеби сен мени сүйгөндө экөөбүздүн балабыз болушун каалайт элең. Көздөрү сага тартсы, чачтары меникиндей тармал болсун дейт болчусуң. Козум, балабыз болушун каалайм. Чын элеби? Ооба, бирок 3 жылдан кийин козум. Бул жыл салыктардан кутулалы. Андан кийин кредитибизди төлөйбүз. Андан кийин машина алалы. Андан кийин бала табабыз. Болду Рифат, сүйлөбө. 2 мүнөттө эле болуп калат. Кайталатпай эле үчтүм. Бала. Агыда. Бул жериме жетти. Карагыла, бул суроодун жообу В. Болучу эм КамАЗ. Бардыгын биле албайсың да. Туура жооп В. 16. sayı. Aha. Туура чыкты. Жооп В экен. КамАЗ. Сен каяктан билесиң бул суроолорду? Мээ деген бекер эле да. Карагыла дедим ишенбедиңер. Көрдүңөрбү эми? 1 жыл бою китепти ачып койгонуң жок. Азыр кандайча эле таап коюп жатасың? Түшүнө албай жатам. Еткин. Акылдуу менен аракетчилдин айырмасын билбесең мен эмне кылайын? Кара. Бул суроонун жообу Б. Туура жооп Б. Мүмкүн эмес. Достор, бул оюнан эле чыгарып айтып атат. Кантип ойдон чыгарам? Кантип? Мисалы, Эйнштейн мектепте математикадан кулачу экен. Мен араң калып калам. Демек, Эйнштейнден акылдууракмын. Кудай тобо. Каяктагы нерсени айтасың да? Эйнштейн имиш. Жийинди десе. Бул суроонун жообу Д. Ушакчыбыз да келди. Мени айтып атасыңбы? Столдогу баалуу буюмдарыңарды алып койгула. Неге? Эмнеге болмок эле досум? Ушакчы дагы, саткын дагы болсочу. Досторун саткандан кийин башка нерселер сатпай коймок беле. Эмне дегениңерди түшүнгөн жокмун. Элис. Ушакчылыгың билинип калганын айтып жатабыз, корс бала. Күзөтканага алып барышты. Түнү менен жаттык. Сынактан мурун болгондорчу. Сууну кароолчу байке келип берди. Нанды дагы бөлүшүп жедик. Жетет Еткин, апыртпа. Кыскасы, кандай киши экениң билинди Пойрас мырза. Кызды колуң менен бизге тапшырып кеткенде да өзүңсүң. Бирок барып айтып бергенде өзүңсүң. Кантип оозуң барды сен? Биз ушактагандан уялган жоксуңбу? Кайсы ушак? Мен сурак учурунда эч нерсе деген жокмун. Туура айтасың. Туура. Милиция кызматкерлери бизди 6-чы сезимдери менен кармап кетишти. Мени ушунчалык абраттап кантип ойлодуңар? Туура, башында урушуп жүрдүк. Бирок азырга чейин мени билишиңер керек болчу. Демек туура эмес билиптирбиз да. Үйгө келгениңде эле сезилип турган. Тыгырчылап турганың, сөздү чубалтып турганыңдан шайтан үстүнөн КамАЗдай басып өт деп жатат. Мен да сенден күткөн эмесмин, Пойрас. Жагдай өтө аянычтуу. Эгер сен барып айткан болсоң, анда сатып кетипсиң. Бирок эң жаманы, достун сатып кеткенин билдик. Кандай болду айтып берейинби? Минтип жүрөгүмдү эзип кетти. Жүрөгүмдү эзип кетти. Бир дагы жүрөгүң сыздаган жок, Пойрас, а? Акыркы жолу айтып атам. Силердин айтканыңарга мен тиешем жок. Биз уга турганыбызды угуп бүттүк. Бул талаш жабылды биз үчүн. Менче дагы. Менимче да. Туура.
Ораз. Эмне болду? Эмнеге келдиң? Сен дагы буларга окшоп ушакчы деп бетиме түкүрөсүңбү? Жок. Сен мага сүйлөбөйт болчусуң. Кече ошондой дегенсиң. Ооба. Ошондой дегем. Бирок туура эмес кылып атамбы деп ойлодум. Эмнеге оюңду өзгөрттүң? Көздөрүң. Эмне? Эми көздөрүм жалган айтпаганыңды сезип турам. Башында мен дагы ошондой ойго баргам. Ошого жиним келди сага. Бирок апама сен айтпаганыңды анык билемин. Рахмат. Жок, мен рахмат айтышым керек. Бүгүнкү сынакка киришиме эң чоң себепчи болдуң. Биринчи сага чалдым. Жакшы кал. Эмне болду? Эмне каалайсың менден? Алла. Акыры келди. Бул каяктан пайда болду? Келбей жатат. Ажырашканыбызга 2 жыл Аябай болду. чоң. Эми дагы эмне керек? Ажырашканбыз биз. Бүттү дейм. Сен менен бир жолу сүйлөшкүм келди. Эмнеге Мен жинден каалабай жатам. Тынбай телефон чаласың, тынбай СМС жасасың. Албай, биз 2 жыл мурун ажырашканбыз. Бүттү, түшүндүңбү? Сени да Каалабайм. Анан бул жерде жолдун ортосунда жолугуп жатабыз. Такта урушуп отуралыбы экөөбүз. Мен каалабайм. Сен уктуңбу? Чалбагын. Мен эми кеттим. Кое бер деп атам. Жатат белгине жеге. Кое бер деп атам. Угатасыңбы? Сүйлөшүбүз керек. Кое бер колумду деп атам. Мен азыр бакырам. Акыра бер каалашынча. Кое бер деп атам. Угатасыңбы? Кое бер колумду деп атам. Кое бер деп атам. Сүйлөшүбүз керек. Белгине жей. Осмон агай? Сиз эмне кылып жүрөсүз бул жерде? Же мени ээрчип келдиңизби? Ооба, сизди ээрчип келдим. Жакшы эле келген экенмин. Эмне болду? Бул сизге эмне кылды? Тынчыңызды бузган болсо, мен ага көрсөтүп кояйын. Сен кимге көрсөтүп коесуң? Айтчы гана. А сиз ким болосуз? Алла десе, эмне тынчын бузуп жатасыз? Ха депсиз. Аялым менен сүйлөшүшү сенден уруксат сурайм мен. Эмне? Аялым? Аялым? Бул эмне деп жатат? Осмон агай, бул 2 жыл мурун ажырашкан күйөөм. Белгин жинимди келтирбей айт. Бул ким сага? Мен сен менен ажырашпайм деп жүрсөм, сен ушул семиз жактырып жүрөсүңбү? Оозуңду жап, Алпай. Оозуңду жап, Алпай бей. Жаппасам эмне кыласың? Урасың мени. Керек болсо уруп коям, бирок мейлейимди алышым керек. Жак, сен ура болбо, мен мейлейсине урам. Алпай, токто дем. Токто деп атам. Урат сизге. Урма деп атам, кое бер дейм. Кое бер аны. Кое бер деп жатам, кое бер. Жардам бергиле. Кое бер, кое бер дейм. Мен сага. Kenan? Yüksel aytты бул жерде экениңди. Эчтиги дебе, баардыгын билем. Ай, Yüksel. Бирок сен ушуну билип кой, Алтыным. Жакшы күндө дагы, жаман күндө да, кандай күн башка келсе дагы, ар дайым жаныңда сени менен бирге болгонго даярмын. Сен Шакикти таштап кеттиң, бирок мен таштабайм. Дагы да болсо кайра сунуштайм. Мага турмушка чыгасыңбы? Көркөм тасма коомдук телерадио корпорациясында которулуп,